Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр жерге коюп тартып жатабыз. Камчыны койдук. 1,68-69. Эми бул азыр 70 деп да айтсак болот. 1-2 сантиметр минус плюс болот. Бул дагы өсөт. Азыр жаш нерсе көрүп атасыздар. Сөөгүн бозуп дагы өскөн болсо, бул өтө чоң аттардын бири болот. Көрүп атасыздар мына. Жакшы болот. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисиркечи каналынын катталуучулары. 21 январь 2022 жыл Ош областы Өзгөн районуна караштуу Алга айылына келдик. Бул жерде Актилек мырзанын ушул жакшы өспүрүмү бар экен. Сиздерге өспүрүмдөн маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Актилек мырза, кандай, ден соолуктар жакшыбы? Жакшы ака, бут жакшы болуп калдыбы? Жакшы. Өзүңүз кандай, жакшысызбы? Улактарга бара албай, жүрөк сыгылбай атабы? Жакшы эле. Мейли, убактылынча өткөт эре бул дагы. Ооба, өткөт. Эми аттан маалымат берели. Бул атты көптөн бери көрүп жүрөбүз. Улакадагы салып жүрөсүн. Азыр жашы канча болду? Так жашы. Бул 2,5 жаш, жазга 3 жаш. Жазга 3 жашар, бышты болот, а? Тишин ачып көрсөтүп коем. Бул өзүңө келгенине канча болду эле? Бул ака 1 жылдан бери өзүмдө кол бала да багып, үйрөтүп, кичинесинен баштап үйрөтүп алып. Өзүң үйрөттүң келген, ооба. Булактарга алып барып үйрөтүп атасың, э? Порода кандай болду? Породасы Польша. Польша. Бул таза Польшабы, документи бары жокпу? Бунун документи жок ака. Бул менимче Польша менен Россия аргындаштырылган го дейм. Может, ошондой. Эми биз Польшада алып келгенбиз да ака. Мына жоондугуна караганда дейм да, же бул бакканга жараша эле болобу? Ака, эгер Россия аралашканда буттар жоон болуп кетет эле да. Мүмкүн ичке да. Эми бунун чуркаштары, ортого киргендери кандай болуп атат? Өтө гарантия. Гарантия, улакка. Гарантия. Боюн айтып кетели, канча чыгат? Бою 1,70 ака. Дагы 1,70 чыгат. Дагы 2 жыл өссө 1,80 турат ака, Кудай кааласа. Азыр мына минут турган жигит, сен боюң канча чыгат? 1,68, э? Бир жанына түшүп көрүп койбойсуңбу? Мындай сен боюңа ченеп көрөлү. Азыр 1-2 көрсөтөйүн, анан мындай байлап туруп неме кылып. Ошондо жанына бир көрөбүз, э? Анткени биздин көрүүчүлөр бар, алыста көрүүчүлөрүбүз бар, ошолор айтып атат эми. Так боюн көрсөткүлө. Ака, метрге өлчөп көрсөтүп коебуз. Метрге өлчөп көрсөтөбүз, э? Анткени алыста көргөндөр алар келип биз көрүрмөйүнчө бул аттарга ишениш кыйын болуп атат деп атат да. Анан улактарына дагы көп эле жооп беребиз, гарантия беребиз деп атат, бирок баргандан кийин жарабай калат деп атат да. Ака, миң келип чабып көрүп алсын. Эртең 22-си ушул жерде торпок улак болот, Алга айылында. Чабып көрсүн. Ошол жерге келип чабып көрсө болот. Ооба. Эми Актилек, сен туура түшүн, анткени алган киши дагы жакшы ат алам деп мындай туура ака оя. Албетте карап жакшы алыш керек. Ооба ака. Эми атты бир жакындан көрөйлү. Атты жакындан көрөйлү. Биздин алуучуларга дагы бир аз жакшы атты тартуу кылганга аракет кылабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Тишин көрсөтүп коюңачы. Тишин дагы бир көрсөтөлчү. Бирок жооштугу кандай? Жоош эле. Жоош ака, жаш балайым карай берет. Мына азуу деген жоо экен. Ой, эки тишин эми бузган ака. Эки тишин эми бузган. Жакшы. Көкүрөктөрүнөн көрөлү. Көкүрөктөрүнөн көрсөңүздөр мындай кең көкүрөктүү, туяктары дагы өтө жоон эмес. Россиянын жанагындай өтө чоң, жанагындай тяжеловоз деген порода бар. Ага окшобойт, бирок өзүңүздөр дагы жакындан келип көрсөңүздөр болот. Айыбы барбы жокпу Актилек мырза? Ака, айы ошону кече улакта дөйлөтүп алыппыз. Мына оң туягы. Оң туягы. Бул жери мындай чоң жаракат эмеспи? Жок, жок. Иштек кылып. Азыр дагы токтотуп турсаңар, арканкы туяктарынан дагы жакшылап көрөлү. Башка ишиген жерлери, жанагындай буа деп коет го, ондай жерлери жокпу? Ака, ушун гарантия аткачы. Ден соолугуна жооп бар, жоона гарантия. Артынан соорусунан бир көрөйүнчү. Жаныбар ордунда жөн турбайт го. Эми бул деген курч аттардын бири, курчтугунан белги берип турат десек да болот. Эми 1-2 баскандарын көрөлү, э? Бастыралы. Алдыга ошондой бастыра беребиз. Чат аяктарынан көрсөңүздөр болот.
Эми бери бастырып коебуз алдыга. Алды жагынан дагы баскандарын көрүң. Бирок Ак Тилектин атын жакшы үйрөтүптүр. Көрүп атасыздар. Баштарды көтөрүп, өзүн алып жүргөндөрү да жакшы. Топто мына ушундай ортодо өзүн жакшы алып жүргөн аттар улакта жакшы ийгиликтерге жетишет десек болот. Бери кайра беребиз. Чалып көрсөк болобу? Чалып көрсөңүз Эми сууту жакшы эле да. Закон ака улакка таяр. Анда 1-2 кое берели. Жанар ордунан жылгандары жакшы. Кетти го. Токтогондору да жакшы экен, Ооба ака. Оозу кандай бул, каттууга киреби, жумшакка же ортобу? Жумшак ака. Жумшак десе болот, Ооба. Кетиштери вообще сон. Жакшы экен. Атта айып жок жанар. Эгер кимге жаккан болсо, ушул атты көрсөңүздөр болот. Узатасынан эми бир кое бердик, көрдүңүздөр. Биз кыскача маалымат беребиз. Эми ала турган киши келип өзү дагы жакшылап минип көрсө болот, Улактарга чаап көрсө дагы болот. Эртең чоң улак болот, торпок улак ушул Алга айылында. Кимде ким алам деген болсо, келип улакта көрсөңүздөр болот. Эми Ак Тилек мырза, Ооба ака. көргөнгө аракет кылдык, жеткиргенге аракет кылтабыз. Эми баасын дагы айтайлы, баасын жеткирели. Канча деп турасыңар атты? Мунун баасы $12,000 ака. Долларга $12,000 деп атасыңар. Улакка чаап көрүп, улакта сода кылсаң боло берет. Жакшы алам деген Клиент кардар болсо келип, чалсын. колду кармап Ооба. сүйлөшсө бир арзаныраак болобу? Ака сүйлөшсүн ака. Базар. Базар, Ооба, канча сурасаң базар ака. Туура айтасың. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $12,000 коюлуп жатат экен. Эми кимге жаккан болсо өзүңүздөр келип сүйлөшүп, жакшылап сүйлөшсөңөр, айтылган бага албетте сатылбайт. Сүйлөшсөңүздөр болот. Атта эми көрдүңүздөр, ат деген ушунчалык эле болор. Айыбы деле жоктой көрүнөт. Эми кимде ким атты жакшы билген болсо, өзүңүздөр дагы жакшылап көрүп, комментарийге жазып кетсеңиздер дагы болот. Улакта ортодо турат ака. Ортодо туруп атат, Ооба, турат, чыгышы, кирип чыгышы жайында. Кирип чыгыштары өтө сонун. Жакшы. Ордунан жылгандары да жеңил экен. Жагын ачып алып барат ака. Жагыкты ачып алып Ооба, мага жазат го жагыкты ошондой. Жеген ичкендер кандай болду? Жеген ичкениге жооп. Жеген ичкенине жооп. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге Ак Тилектин жакшы аттарынан көрсөттүк. Угуп турабыз. Палвандын келиши өтө жакшы нерсе. Палвандын келиши. Жакшы Биз палван. эми үйрөттүк, колдон келиши үйрөтүп койдук. Дагы үйрөтсө болот да, бул жашта азырчы. Өтө сонун. Кудай кааласа 1.80ге барса керек. 2 жыл өсүп берсе. Кудай кааласа. Маалыматын бердик, эми чыгарышты аяктай берсек болот, Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунaalар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир KG каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча амандашабыз.